Kemprabat bizdeki. Kemprabat bizdeki. Kemprabat bizdeki. Mongoldu. Mongoldu bizdeki. Biz yetkinin, hiçbir parçanın, hiçbir siyasatçının aslında birikken yokmuz. Biz şu memleketin kupunda bir cerket otkan için ve kuyu otan. Prezidentimiz gerek, sadır gerek. Başka bir jolatmayız, hiç kaçan. Memleket başçımızdan suranışımız gerek. Kırgızistan'da kaçan temirde tartip bolgondo. Oşo ölügü bolot. 23 октябрда ИИМнин кызматкерлери Кемпир-Абадты коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн үйлөрүндө тинтүү жүргүзүп, кармап кетти. ИИМ активист жана саясатчылар массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирди. Ал арада кармалгандардын саны 23-кө жетти. Алар Таалай Мамединов, активист, Эрлан Бекчоро уулу саясатчы, Асия Сасыкбаева, Атамекен партиясынын саясий кеңешмесинин мүчөсү, Рита Карасартова, укук коргоочу, Али Шабдан уулу жарандык активист, Равшан Жээнбеков саясатчы, экс-депутат, Чыңгыз Капаров жарандык активист, Улукбек Баматаев саясатчы, Нурлан Асанбаев жарандык активист, Гүлнура Журабаева саясатчы, Бектур Асанов саясатчы, экс-депутат, Жеңиш Молдокматов саясатчы, Туран партиясынын лидери, Атай Бейшенбек жарандык активист, Клара Суронкулова саясатчы, Реформа партиясынын лидери, Перизат Суранова саясатчы, Кеңешбек Дүйшөбаев саясатчы, УКМКнын экс-төрагасы, Талант Тешалиев жарандык активист, Айданбек Акматов журналист, Айбек Бузурманкулов саясатчы, Азимбек Бекназаров саясатчы, экс-депутат, Кыргызстандын Малайзиядагы экс-элчиси. Алдын ала маалыматка таянсак, аталгандын баары 48 саатка кармалды. Азыр алар Бишкек, Токмок, Сокулук жана Канттагы ИИМдин бөлүмдөрүнүн убактылуу кармоо жайларына жеткирилди. Андан сырткары журналист Канышай Мамыркулова сурак берди. Парламенттин экс-спикери Канат Исаев дагы кармалганы тууралуу УКМКнын пресс-кызматы билдирди. Бирок Исаев 2017 жылы ага карата массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганы айтылууда. Бүгүн 24 октябрда дагы 2 киши кармалганы белгилүү болду. Алар экс-депутат Кубанычбек Кадыров жана Өзгөндүн Кызыл Октябрь айылынын тургуну, Бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңешмесинин мүчөсү Акыл Айтбаев. Айтбаев мурда жер адиси болуп иштеген, ал Кемпир-Абадтын берилишине караманча каршы экенин айтып келет. Азырынча ИИМ массалык кармоолор тууралуу маалымат жыйынын өткөрө элек. Министрликтин сайтында бул боюнча маалымат берилет деп гана жазылып турат. Ал арада Бишкекте, Ошто, Өзгөн районунда Кемпир-Абадтын Өзбекстанга берилишине каршы жөө жүрүш, митингдер өттү. Мына биз сыйлаган көпчүлүк мына лидерлер бүгүн камакта кечтен бери ушул суукта жатат. Биз үчүн алар, биз үчүн айткан ушул соолорду. Аларды түшүндүрбөй туруп, канча 27 адамбы, канча адам? 21 адам ушул Кыргызстандын бардыгы деп койсоңор болот. Ошо 7 миллион эл ошонун артында. Ошон үчүн булар ойношпосун, бир дагы адам, не только 27 адам. Алар эч кандай жанагындай чакырык жасаган жок. Бир нерсе бузайлы деп айткан жок. Кемпир-Абад кыргыздын жери, кыргызга калсын. Анан ушул Кемпир-Абад боюнча, анан чек ара маселеси боюнча бүт документтер жарыялансын. Экинчиси болсо, ушу кеченки бийликтин түшүнүксүз бир аракеттери болгондуктан биз экинчи талапты коштук. Бул куугунтуктар токтосун, анан активисттер бошотулсун деп. Баардыгы ачык болуш керек. Анан жана жабык эркинде болгон сайын бул күмөндүүлүктү сөз жарата берет да, бул күмөндүү боло берет. Ошон үчүн ачык талкуулаш керек. Бул эми ошол Садыр Жапаровго деле, Камчыбек Ташиевге деле ачык талкуулаган жакшы нерсе алып келмек да. Анткени канчалык алар жабык болгон сайын коом баягычы күмөн ойлор менен жашай берет да. Анан ал жака өзүнчө орусча айтканда прозрачность болуш керек деп билгизиш керек, эмне болуп атат, кандай болуп атат. Анан кийин эшиктерди жаап алып эле биз ушундай чечимге келдик, мондо кол койдук. Мындайча айтканда бизге пайдасы көп деп эле ага ким ишенет? Буякта жөн эле отурган малдар эмес да, адамдар ойлонот, алардын мээси бар, алар сүйлөнөт, алардагы суроолор пайда болот. Азыр тез эле чечип кое турган маселе эмес ал. Канча гектар жерди жөн эле мындан сырткары, жерден сырткары канча адамдар, дыйкан чарба ошого байланыштуу. Кечээки массалык камоолор түздөн-түз Кемпир-Абад маселеси менен байланыштуу. Анткени кечээ камалган адамдар Кемпир-Абад берилбесин деген позицияны карманып, жана мыйзамдын алкагында иш алып барып жатышкан. Кечээки камоолорду мен жат көрүнүш катары баамдайм. Бийлик, диалог, компромисс, талкуу, дебаттын ордуна тилекке каршы өзүнүн күчүнө таянып, ушундай бир кадамга барды. Ошол себептен мындай нерсе болбош керек. Бүгүнкү
чогулуштун бүгүнкү иш чаранын дагы башкы максаты саясий куугунтуктуулар токтосун жана Кемпир Абад берилбесин деген позицияда болду. Талаш тартыш жерлерди өзүбүзгө алабыз деп туруп, жанакы Кемпир Абадты берип коюу бул чоң ката да, логикага жатпайт. Анткени тиги талаш тартыш жер. Сен талашып тартыша бер анычы. Талашып тартышып туруп ошонун жарымысын алсаң деле чоң пайда да, тигини берип койгондон көрөп, суну берип койгондон көрөп. Ушул логикага мен ишене алган жокмун да. Мына Бишкекте жөө жүрүш болуп атат. Болсун. Биз дагы чыгабыз. Биз баштадык, барыбыз. Аягына чейин барабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз антип элдекке бөлбөңүз. Мына Оштун зам губернаторуна дагы телефон чалып айтып коюң. Басмырлап, жол киреңер бекер, барып ошол жерде сүйлөсө бер, адам санын көбөйтүп туруп бергиле деген сөзүн айтпасын. Ойлонуп коюш керек. Бул күндөрдө өтөт. Эгер биз бүгүн өлкөдө туура эмес чечим кабыл алып калган болсо, бул тарыхтагы өтө чоң катачылык болот. Чоң катачылык болот. Ошол жерге барып, чоң площадьтан трибунага чыгып алып, аябай кооз сүйлөгөндөр могул жерге келип айтсынчы бизди. Бизге түшүндүрүп көрсүнчү. Мына туугандар чегараны тоспойт. Тигиндей кыла бересиң, балык тута бересиң, баягыдай кыласың. Чегара эч качан тосулбайт деп бизге түшүндүрүп көрсүнчү. Кепилдик бере алабы жокпу? Ушул жерге келип айтсын. Бере албайт. Биз ошондуктан ишенбегендиктен ушул жерде турабыз. Биз ишене албайбыз. Эртең эле тосот. Чегара тосулгандан кийин көйгөйдүн баары башталат. Акырын барып экинчи баткенге айланып калышыбыз мүмкүн. Ушуга чейин бир да чиновник келип элге түшүндүргөн жок. Кызыгы массалык кармоолордон кийин Бишкекте тынчтык жөө жүрүшү башталган маалда интернет начарлап, айрым провайдерлер такыр эле өчүп калды. Муну Санарип министрлиги магистралдык линиялардын биринде авария катталганы менен түшүндүрдү. Мындан улам журналисттер жөө жүрүштөн берген түз эфирдин сапаты начар болду. Анда катышуучулар саясий репрессияларды, куугунтуктоолорду токтотууну талап кылды. Бишкектеги жөө жүрүштө резолюция кабыл алынып, ага 200 киши кол койду. Ошондой эле президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин саясатын колдогондор Жалал Абад жана өзгөн шаарларында митингке чыгып, бизге Жапаров менен Ташиевден башка эч ким кереги жок деген пикир айтты. Биздин азыр максатыбыз тынчтык болсун. Ишибиз элибизге иш болсун, уруш талаш болбосун. Биздин келечегибиз аркабызда небелерибиз жакшы заманда жашасын. Мурунго башкарган президенттер көп катачылыктарды кетирген үчүн чыккансыңар жаштар. Азыркы биздин президент аябай элге жакшы эмени көрсөтүп атат. Мына биздин өзүбүздүн кулунубуз Ташиевди колдогула балдар. Президентти колдогула. Мындай учурда карап отурганга мүмкүнчүлүк убакыт дагы жок. Себеби өзүңүздөр билесиздер. Бүгүнкү күндө кыргыз элибиздин абалы оор. Бийлик алмаша турган же кандай бир саясаттарды ишке ашыра турган убакыт эмес. Колдоо акциясына чыккандар элге тынчтык керектигин билдирип, чегараны чечүүдө бийликке тоскоолдук жаратпоого чакырды. Ошондой эле Кыргызстанда темирдей бекем тартип болушу керектигин белгилешти. Жогорку кеңештин депутаттары Мирлан Самойкожо, Дастан Бекешев, Тазабек Икрамов, Исхак Масалиев, Нуржигит Кадырбеков жана Жанар Акаев массалык камоолорду сынга алды. Бишкектеги активист жана саясатчылардын кармалышы боюнча Кыргызстандын бириккен демократиялык кыймылы бийликтин бул иш-аракеттин негизсиз ойдон чыгарылган Кемпир Абад суу сактагычынын Өзбекстанга өтүшүнө каршы чыккан жарандарды коркутуу катары баалады. Аталган кыймыл өлкө кооптуу, саясий туруксуз кырдаалга келбеши үчүн жана Кыргызстандын аймактык бүтүндүгү үчүн активдүү жарандарды куугунтуктоону токтотуп, бошотууну талап кылды. Массалык камоолорго бийликтен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов комментарий берди. Ал чегара маселесин чечүүдө бийликке ишеним көрсөтүү керектигин айтты. Президент Садыр Жапаров Кемпир Абадтын берилишине каршы болгон активисттер менен саясатчылардын кармалышы боюнча пикирин билдирди. Жапаров аларды Кемпир Абад маселеси деле кызыктырбайт. Ал жөн эле шылтоо экен. Эптеп бир нерсе болуп кетсе, кайра бийликтин бир жерине илинип калсам дегендер деп сыпаттады. Өлкө башчы кармалгандардын көпчүлүгү менен сүйлөшкөнүн белгилеп, алардын баары эле кызмат сурашкан дейт. Президент мамлекеттин элдин коопсуздугун камсыз кылуу укук коргоо органдарынын түздөн-түз милдети экенин айтып, алар өз ишин так аткарып жатышат деп билдирди. Сиздер менен мен Асель Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.